Урматтуу президенттин өкүлү. 26 ноябрь күнү кечинде Альянс фракциясынын 2 депутаты Айдарбеков Чыңгыз жана Жамгырчиев Эмил Кыргызстандан Казакстанга өтүп аткан жерден биздин депутатыбыз Жамгырчиев Эмилди мыйзам бузуу менен, конституцияны бузуу менен күч органдары кармап, аны Бишкек шаарына жеткизген. Анын чет өлкөгө чыгууга болгон укугу бузулду. Мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпироват маселесинде Эмил Жамгырчиев каршы берген менен байланыштырабыз, түздөн түз. Жогорку соттон Эмил Жамгырчиев боюнча 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Бирок ошого карабастан азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси, кече күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган. Урматтуу депутаттар, депутат берген добуш үчүн каршы береби, макул береби, ага жооп бербейт. Бул конституцияда дагы, мына регламентте дагы так жазылган. Ошондуктан мага, Жогорку Кеңештин төрагасына, күч органдарынын жетекчилери болуп өткөн окуя тууралуу так жана толук маалыматты бүгүндөн кечиктирбестен берип коет деген ишенимдемин. Рахмат. Рахмат, Жанар Кубанычевич. Бул маселе боюнча мен ошол эле күнү Жогорку Кеңештин төрагасы катары 2 депутатка ошондой маселе болгон үчүн мен дароо түшүндүрмө сурагам. Тиешелүү укук коргоо орган жетекчилери менен сүйлөшкөм. Алар мага ооз-эки түшүндүрүшкөн, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Болгону биз баягы кылмыш иштери бар, ошонун негизинде мындай сурадык, эч кандай кармоо башка болгон жок. Мыйзамды биз дагы сактайбыз деп айтышкан. Анын баары көзөмөлдө. 3-микрофон.